YouTube салам, бул KG Smart. Бүгүн сиздерге кызыктуу болгон темалардын бирин козгойбуз. Бул менин каналымдагы эң популярдуу болгон видео мага канча акча алып келди. Сиздер бүгүнкү видеодон кийин башка каналдардагы примерно канча акча табышын билип алсаңыздар болот. Негизи көпчүлүк ютубер, блогерлер өзү каналынан канча акча табышын ар дайым жашырып айткысы келбейт. Кээ бирлери кызганат, кээ бирлери негизинен айткысы келбейт. Бирок кээ бирки блогерлер бар, алар эч качан өзүнүн каналынан канча иштешин жана негизинен өзү ал канча акча иштеп табышын жашырбайт. Ошолордун катарында албетте мен дагы бармын. Эгерде видеону көргөнгө даяр болсоңуз, бир класс басыңыз, комментарийге өз ой пикиринизди жазыңыз. Биз видеону баштайбыз. Биринчи сиздер менен эмне кылат элек? Албетте бул жерден өзүбүздүн сыйкырдуу болгон экраныбызды жагабыз жана бардыгыбызга белгилүү азыркы учурда YouTube'ду көпчүлүгү жакшы түшүнүп калдык. Эмне дегенде ушул жактан акча келишин көпчүлүк адамдар түшүнүп калышты. Бул биринчиден. Экинчиден ютубер блогерлердин көпчүлүгү творческая студия YouTube дегенди колдонушат. Албетте бул жакка кирип, эгерде сиздин YouTube'да каналыңыз болсо, видеолоруңуздун кемчиликтерин түзөп турсаңыз болот. Бир катар суроолор болсо жооп берип турсаңыздар болот. Керексиз комментарийлер бат-баттан өчүрүп турсаңыз болот. Кыскасы дал ушундай тиркеме бар. Киребиз. Бул менин KG Smart каналым. Биз жоңгона видеодо турабыз. Акыркы кирген видеолорду көрүп жатасыздар. 5000, 10000, 30000, 8000, 9000 дейт. Негизи акыркы кирип жаткан видеолорду абдан жакшы көрүп жатасыздар. Сиздерге респект, азаматсыздар. Биз бул жерден эмне кылабыз? Биздин каналдан чыккан эң атактуу, көп адам көргөн видеону издейбиз. Анын үчүн бул жерден лидери просмотр кыла турган болсо, көрүүчүлөрдүн эң бийигинде дегенде почти 450 миңдей просмотр кармаган бир видеобуз бар. Албетте WhatsApp тиркемелерге ылайыктуу видеолор бизге жакшы просмотр алган 200 миң, 300 миң бардык 10 мүнөттөн. Эмне үчүн 10 мүнөт экенин дагы сиздерге айтып кетем. Бул дагы жөн жайдан 10 мүнөт эмес. Так, видеого кире турган болсок, көрүп жатканыңыздай 10 миң класс, 1000 комментарий. Негизи классты эң көп кармаган видео ушу болушу мүмкүн. Ал эми комментарийде башка бар. Кечиресиздер достор, алаксыбайбыз, кайра кайтып келебиз. Посмотреть статистику по видеола турган болсок, видеобуз 28 күнүн ичинде алып келген акчасы. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, арген 30-40 доллар бул бир видеодон абдан жакшы деп. Бирок бул бардыгы эмес достор. Болгону бул 28 күнүн ичинде гана. Эгерде биз бул баскычты басып, бул жерде все время кыла турган болсок, бардык учурда иштей турган болсок, дал ушундай акча чыгат. Көрүп жатканыңыздар 300 доллардын тегерегиндеги акча. Жана сиздерге бир нерсени белгилеп айтышым мүмкүн, бул келечекте дагы иштейт. Эгерде сиз бүгүн видео киргиздиңиз, ал бүгүн эле просмотр кармап, бүгүн эле акча иштеп калбайт. Ал сизге келечекте дагы акча иштей берет. Биздин каналыбызда 500гө жакын видео бар. Алар азыркы учурга чейин просмотр кармап, азыркы учурга чейин акча алып келет. Бирок бир жагы бар достор, YouTube'да алгоритм башкача иштейт. Эгерде сиз YouTube'га 3 мүнөттүк видеону өзүңүз киргиздиңиз жана ал 500 миллион просмотр ала турган болсо, 300 доллардын тегерегинде акча түшөт деген эмес. Эмне дегенде 10 мүнөттүк видеого өзүнчө коммерческий просмотр башкача түшөт, 3 мүнөттүк видео башкача түшөт. Качан сиздин видеоңузда реклама чыккан учурда гана сизге акча түшөт. Эгерде реклама жарнама чыкпай турган болсо, анда сизге бир сом да акча түшпөйт. Негизи YouTube'да эки типтеги көрүү болот. Бири жөн көрүү, экинчиси коммерческий көрүү болуп эсептелет. Коммерческий просмотр деген уккан болсоңуздар керек. Көрдүңүздөр достор, 500 миллионго жакын биздин бир видео дал ушунча акча иштеди. Бул албетте жакшы көрсөткүч. Мындай видеолорум менде дагы Кудайга шүгүр бар. Сиздер бул жерде көрдүңүз окшойт. Видео 10 мүнөттүк болгон үчүн гана көп акча иштеди. Видео аяктап калды достор. Сиздерде суроо пайда болушу мүмкүн. Арген сен бул видеону эмне үчүн чыгардың деп. Мен достор, сиздер дагы дал ушинтип акча иштешиңиздерди каалаймын. Бул жерде биз ойлоно турган болсок, кызгана турган эч нерсе жок. Ким аракет кылса, ошол пусть акча иштей берсин. Мен дагы кыргызстандыктардан блогер, ютубер чыгышын каалаймын. Эгерде сиз келечекте чоң канал ачып, ютубер, блогер болом деген оюңуз бар болгон болсо, анда сиз биздин KG Smart Media Telegram каналына жазылыңыз. Жакында биз ал жака чоң курс окууну баштап жатабыз. Ооба достор, биз сиздерге өзүбүз кантип канал ачыш керек, кантип сүйлөө керек, ошонун бардыгын бекер гана үйрөтөбүз. Сизден талап кылынуучу нерсе болгону Telegramга өтүп жазылып коюңуз. Эгерде Telegramды кантип колдонууну билбесеңиз, бул жерден подкастка чыгат, ошону басып кириңиз. Видеодо мен сиздерге көрсөткөнмүн Telegramды кантип көчүрүп алабыз, кантип колдонобуз, эмне кылыш керек, тиги бул бла дегендей. Же сообщение ссылкасын коёмун достор. Мен колдон келишинче сиздерге үйрөтүүгө аракет кылып жатамын. Бул жагы эмес сиздерден достор. Азыр болсо мен сиздер менен коштошуп каламын. Пока-пока.